Жүрөк органы. Жүрөк жана андан тараган тамырлар бүт денеге кычкылтек менен азык заттарды жеткирип, кайра көмүр кычкыл газын жана ошол сыяктуу зыяндуу заттарды алып кетет. Мына ушул жүрөк органы эмне себептен ооруга кабылат? Жана ошондой эле ооруга кабылган учурда анын бүгүнкү күндөгү заманбап ыкмалар менен дарылоо жөнүндө бүгүн сиздерге дарыгер айтып берип, кеңештерди айтат. Саламатсыздарбы? Бул Ден соолук программасы ЛТР каналында түз эфирде. Аны мен Сейит Амир алып барам. Ардактуу көрөрмандар, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы эндоваскулярдык хирургия. Эгерде тема боюнча сизде да кандайдыр бир суроолор жаралса, программа учурунда байланышка чыксаңыз болот. Байланышчы телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт. 0508 87 88 97 номери. Анда студиябызга келген кадырлуу конокту мен сиздерге тааныштырсам. Талант Эралиев, Кардиоазио Плюс медициналык борборунун эндоваскулярдык хирургу. Саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Бүгүнкү күндө мына ушул эндоваскулярдык хирургия же болбосо инвазивдик метод, заманбап ыкма менен жүрөк операция жасоо же болбосо жүрөктү кеспей туруп жүрөк ооруларынан сакайтуу деген сөздөрдү көп эле угуп калдык, көпчүлүгүбүздүн түшүнүгүбүздө эле бар. Ошентсе дагы бүгүнкү күндө эң актуалдуу болуп жаткан бул темага кайрылдык. Эң башынан болсун, анда маегибиз ушул эндоваскулярдык хирургиянын тарыхынан баштасак. Саламатсыздарбы, урматтуу көрөрмандар. Биринчиден, эндоваскулярдык хирургия бул эмне экенин биринчи айтып кетсем, эндоваскулярдык хирургия же болбосо эндоваскулярдык рентген хирургия же болбосо интервенционная кардиология деп коет, радиология деп коет. Аты көп, бирок баардыгынын мааниси бир. Жалпысынан кан тамыры аркылуу кирип, рентген аппараттын көзөмөлүндө жасалган баардык операциялардын аты эндоваскулярный операциялар деп аталат. Бул илим качан жаралган? Качан рентген жаралган болсо, ошондон баштап эле бул ыкмалар колдонулуп келет. Бул 1900-жылдан баштап эле 20-кылымдын башынан баштап өрчүп келатат. Өтө катуу өнүгүп баштаганы бул 1977-жылы Грюнцик деген хирург болгон. Грюнцик хирург эмне жүрөктүн кан тамырларына биринчи жолу кыскарган жерлерди рентген аркылуу кирип туруп кан тамырлары кеңейткен. Ошол кезде жүрөктүн оорусу азайып, бейтап өзүн жакшы сезип калган деп ошону биринчи маалымдоолор болгон. Андан дагы мурунку биринчи маалыматтар бул 1928-жылы Форсман деген интерн болгон. Бул Германияда жүрүп, өзү интерн болуп окуп жүрүп, ошол кезде бир жакшы ойлор келип, жөнөкөй эле убакында мочевой катетер деп коет. Мочевой катетерди өзүнө-өзү баардык кетип калгандан кийин өзүнүн кан тамырына киргизет дагы, анан ошол аркылуу контрастный вещество деп коет. Бул рентгенде көрүнө турган атайын суюктук, ошол суюктукту кан тамырдын ичине киргизип туруп, рентген сүрөтүн жасайт. Анан бирок бул өтө кызыктуу маалымат болуп эсептелинет. Ошону жасап туруп эртеси барып өзүнүн жетекчисине көрсөтүп, мен мындай кылдым, ушинтип жүрөктүн ичине кирсе болот экен, биз дарыларды жүрөктүн ичине берсек болот экен деп барып маалымдаганда, ол ошол күнү окуудан айдалып, кайра келбей, бир аздан кийин кайра өзүнүн изилдөөлөрүн жүргүзүп баштайт. Ошол киши өлгөндөн кийин гана өзүнө Нобелевская премияны как эндоваскулярный хирургиянын баштоочусу деп нам алат. Жакшы, мына ушул эндоваскулярдык хирургия бүгүнкү күндө соңку убакытта, мисалы, Кыргызстанда дагы жакшы колдонуп баштады десем болот да. Мисалы, жүрөк операция боюнча Кыргызстан, мисалы, ийгиликтүү эле кандайдыр бир жыйынтыктары менен башка өлкөлөргө дагы таанымал десем болот. Ошол эле учурда мына бул мисалы тарыхын угуп отуруп, мисалы, мурда эле жаралган болсо дагы биздин эл үчүн бул жаңы медицинадагы жаңы ыкмалар деп мындай кабыл алдык десем болот да. Бүгүнкү күндө мисалы кандай учурда ушул эндоваскулярдык хирургия менен дарылоого өтөсүздөр, ушул боюнча айтып берсеңиз. Эндоваскулярдык операциялар жасоо үчүн бизге ар дайым чоң рентген аппарат керек. Ал рентген аппараттын аты ангиограф деп аталат. Кыргызстанга биринчи жолу ангиограф 1996-жылы
жалгыз келген Бишкекте. Азыркы учурда Бишкекте 7-8 ангиограф бар, Жалал-Абадта 2 ангиограф бар, Ошто 5-6 ангиограф бар. Ошого жараша бул ыкмаларда көп колдонулуп келет. Рентген эндоваскулярдык хирургия бул жөн эле жүрөктүн гана кан тамырларын дарылабастан, жүрөктүн ошондой эле тубаса кемтиктерин дарыласа болот. Ошондой эле биздин организмде кайсыл жерде кан тамыры болсо, ошолордун баардыгын ушул ыкма менен дарылоого болот. Ошондой эле буттун кан тамырлары, мисалы диабетическая стопа деп коет, буттун кан тамырлары ишкерип, буттун чирип баштаганда бул ыкмалар менен буттун кан тамырларын кеңейтип дарыласа болот. Ошондой эле гинекологияда азыркы учурда өтө көп колдонулуп келет. Мисалы миома маткаларды ошо эндоваскулярдык жол менен кирип кан тамырларын жаап, миомаларды кичинертип коет. Ошондой эле онкологияда боор ооруларынын рак оорусуна чалдыкканда бейтаптарга да биз ошо химиоэмболизацияны сунуштайбыз, алар да кылабыз. Азыркы учурда эң катуу өрчүп келаткан эндоваскулярдык хирургиянын өзүнчө бир тармагы бул нейроинтервенция деп коет. Бул мээнин жана мойнун кан тамырларында поражение болуп, мисалы инсульт оорулары келип чыккан кезде дагы кан тамырларынын ичинде туруп калган тромбторду тазалап алып, тез арада кайра ордуна келтирип койсо болот да. Бирок бул мен бардык айткан ыкмалар, операциялар жалпы эндоваскулярдык хирургиянын 10% камтыйт. 90% бул жүрөктүн кан тамырлары камтыйт. Неге дегенде бул азыркы кезде эң көп далили бар ыкма болуп эсептелинет. Бул коронарография. Бул коронарография жөнөкөй эле мисалы диагностика катары жүрөктүн кан тамырларын көрө турабызсок, ошондой эле стентирование, баллонный ангиопластика, черезкожная транслюминальная коронарная ангиопластика деп тоже аттары көп. Ичинде мындай жөнөкөй биздин кыргыз тилинде айтканда кан тамырларынын ичине кирип стенд коюу ыкмалары. Мисалы бизде азыркы учурда бул нерсе акыркы 5-6 жылда өтө катуу өрчүп, уже кандайдыр бир кескин кездеше турган операцияларга кирбей калдык деп айтсак болот. Жакшы, мына ушул эндоваскулярдык хирургиянын мисалы сиздерге келет да кайрылат, анан кайсыл учурда ошону жасайсыздар, анан жасап атканда мисалы бейтап кандай даярдыкта келиш керек, ушул боюнча да айтып берсеңиз. Эми ар бир ооруда өзүнчө даярдыктары болот. Анан кийин бардык бейтаптарга эле жасала бербейт. Эң жөнөкөй, эң көп кылына турган нерсе коронарография. Коронарография деген бул эмне? Мисалы жана качан жасалат? Коронарография бизде стабильный стенокардия. Стенокардия деген жүрөктүн оорусу пайда болуп баштаганда, ошол далилденип, ЭКГ, эхокардиографияда өзгөрүүлөр болуп, бардык маалыматты чогулткандан кийин эгер кандайдыр бир противопоказания болбосо, коронарография жасалат. Же болбосо острый коронарный синдром деп коет. Бунун ичине эң көп кездеше турган инфаркт миокардия. Инфаркт миокардия деген жүрөктүн кан тамырларына кандайдыр кандай майлар пайда болуп, кан тамыры жабылып, булчуңдун өлүшүн инфаркт миокардия деп коет. Ошол кан тамырларды коронарография кылып туруп, кан тамырларды көрүп туруп, эгер кысылган жерлери бар боло турган болсо, ол кан тамырларды ачып туруп стенд коюлат. Бул нерсеге кантип даярданыш керек? Бул коронарографиянын эң чоң жакшы жагы бул эч кандай наркоз берилбейт. Жон сандын же болбосо колдун кан тамыры аркылуу кирип эле 15-20 мүнөттүн ичинде жасалат. 100 сантиметрлик, 2 миллиметрде диаметрде трубочка болот. Атайын өзүнүн сол кан тамыры өзүнчө формасы, оң кан тамыры өзүнчө формасы. Ошол кан тамырынын ичине кирип туруп, кан тамырларынын ичине боеп берип, рентген аппаратта жаздырып алабыз. Кан тамырларда кандай өзгөрүү бар экен. Биринчиден, бул эгер инфаркт менен келе турган болсо, биз коронарографияны экстренно жасайбыз. Больной келди, аз убакыттын ичинде даярдыктарды, анализдерди алып, эхокардиография кылып, сразу рентген операционуга кирип, коронарография кылып, керек болсо стентти коебуз. А эгер бул стабильный стенокардия боло турган болсо, жөнөкөй эле жүрөк ооруп, биз түшүнбөй атсак, бул жүрөктүн кан тамырлары же башка нерседен болуп атса, бейтап пландуу түрдө келет, эртең менен анализдерди тапшырат, 4 саат ачка болсо, бардык изилдөөлөрдөн кийин биз коронарография жасай беребиз.
Мына ошо коронография дедиңизби? Ал бул жүрөктү текшерүү, Ооба, жүрөктүн кан терең тамырларын. жүрөктүн кан тамырларын терең изилдөө деп билсек болот да. Бул изилдөөдөн толук билсе болобу ушул ооруну? Мындай да, биз ЭКГ, эхокардиография деген изилдөөлөрдү билебиз. ЭКГ деген бул жүрөктүн электрический тогу кандай көрүнүп атканын баягы пленкада көрүп алабыз да. А эхокардиография дегенде биз жүрөктүн структураларын, ичинде болгон клапандарын ультразвуковой, ультра үндүү изилдөө менен көрүп туруп, жүрөктүн кан тамырларында же булчуңдарында же болбосо чоң мына магистральный артерияларында өзгөрүүлөр барбы же жокун көрөбүз да. Бул ыкмаларда дагы биз маалыматтарды алабыз. Мисалы, жүрөктүн кан тамырларында өзгөрүү бар болсо керек деген маалыматтын 70%-ын алабыз да. Коронарографияда биз жүрөктүн кан тамырында өзгөрүү барбы же жоктугун 98-99%. Эч качан 100% иш жерде изилдөөнүн толук маалымат айта албайт. Бирок 99% бул кан тамырларда өзгөрүү бар. Анан ал пораженияларды кийин кантип дарылаш керек экен толук маалыматты берет. Жакшы, азыр бул жерде өзүңүз менен кошо муляждарды ham алып келипсиз да. Мисалы, ошол коронография болгондо деле мисалы аны ушундай заманбап ыкма менен жүрөктүн кан тамырларын изилдеп көрөсүздөр да. Ошону балким көрсөтүп, анан кандайча стенд коюлат, ушуну деле айтып берсеңиз. Ону кыскача маалыматты айтып берсем болот. Мисалы, бул бизде бул жерде коронарография жасай турган мен катетерлерди алып келбепмин. Ал жөнөкөй эле түтүкчө болот, 100 сантиметр, 125 сантиметрде, 2 миллиметрде түтүкчөлөр болот. Колдун кан тамыры аркылуу кирип туруп, баягы жүрөктүн кан тамырларына туруп, эгер стенд боло турган болсо, атайын баягындай зымдар болот. Алардын диаметри 0,014 дюймдай болот. То есть бул чачыбыздын кылындай болот. Алардагы өтө көп түрлөрү бар. Баягындай сыртында сылыгы бар, гидрофильный деп коет. Бул же болбосо, мисалы, эгер кан тамыр жабык боло турган болсо, олорго көбүрөөк түрткү берип, күч бере турган атайын зымдар да болот. Анын зым бул бизде баягы темир жол катары функцияны аткара турган болсок, анын менен биз кийин стендти коебуз. Стенд дегенде бул жерде көрүнбөсө керек. Бул өтө ичке 80-120 нанометрде жасалган атайын түтүкчөдөн лазер менен мондай кесилет. Кесилип туруп, могул баллонный катетер болот. Баллонный катетердин өйдөсүнө мондай кийгизилип, бизде уже биздин колубузга келгенде мондай жабышылып келет да. Баягы зым менен өткөрүп туруп, ошол жете турган жерине жеткиребиз. Жеткиргенге мондай индифлятор деп коет. Бул бизде баягы үйлөй турган специальный аппаратты мондай үйлөп туруп, бул жерде баягы баллонду үйлөгөндө эле давленияны көрөбүз да. Эгер керектүү баягы давленияны беребиз, мисалы бул жерде 2-4 дегенде, сиз мисалы бул жерге келип көрсөңүз болот, сейт. Көрүнүп турат, азыр баллон үйлөнүп турат. Баллон үйлөнүп турат. Анан кийин баллон үйлөнгөндөн кийин кармап турсаңыз, мага жардам берип коюңуз. Анан кийин буну кайра ачабыз. Ичиндеги суюктук кайтат. Кайтат. Мына кайткандан кийин кан тамырынын ичине мондай тургандан кийин бул баллонду алып коебуз, стенд кала берет. Жеткен жерине. Мисалы, биринчи кылганда, Грюнцик деген хирург айтып атпаймынбы Германияда? Ол Грюнцик болгону ушул эле баллонду ойлогон да. Кан тамырынын ичине кирип туруп жөнү кеңейтип койгон. Бул эмне менен салыштырсак болот? Мисалы, туннелди биз ачып койдук, бирок бетондобой койдук да. Эмне болот? Кайра эле жабылып калат. Жабылып калат, А стенд бул бизге именно ошол бетондун ролун аткарат да. Анан кийин биринчи стендти 85-жылы ойлоп табышкан. Бул стендти ойлоп чыккандан кийин негедир 6 айдан кийин, 1 жылдан кийин кайра эле оору келе берген да. Анан изилдеп чыкса, бул инородное вещество да. А биздин организм инородное вещество реакция берет. Реакция берет, кабыл албаш. Ичинде кайра клеткалар өсүп, кан тамыр кайра жабылып кала берген да. Анан 2003-жылы дүйнөдө биринчи жолу стенд с лекарственным покрытием колдонулган. Атайын онкологияда колдонула турган
ол убакта паклитаксель деген дарыны ошого чачышып туруп, анан кан тамырга койгондо, кан тамырга койгондо уба клеткалар өспөй, салыштырганда жөнөкөй стенттерге караганда жакшыраак иштеп баштаганда. Булар азыркы учурда ушунча иштетилген, мисалы мынал стент дүйнө жүзүндө эң ичке стенттердин бирөөсү да. Диаметри 60 нанометр. Бул өтө жука. Бирок ошол кезде кан тамырды өтө жакшы кармайт. Анан кийин обакы азыркы жаңы изилдөөлөр боюнча азыркы стенттер 5 жылда 3,7% учурда гана жабылат. Бул өтө жакшы көрсөткүч да, кан тамырлар боюнчачы. Анан кийин дагы мына жерде башка муляждарды дагы ала келдим эле. Бул окклюдерлер. Окклюдерди биз неме менен салыштырсак болот? Бул түймө менен салыштырсак болот. Кайсыл учурда колдонулат? Бул жүрөктүн кемтиктери. Эми бул жерде мен көрсөтө албайм, бул жөн эле муляждар. Мисалы жүрөктүн тешиктери бар боло турган болсо, тубаса врожденный пороки сердца деп коет. Бул жерде мисалы дефект межпредсердной перегородки. Жүрөктүн сол жана оң дүлөчөнүн ортосуна тешик эң көп кездешет да. Анан кийин кездешип, бул азыркы учурда жөнөкөй эле кан тамыр аркылуу кирип туруп, ушул тешикти биз мындай окклюдерди коюп туруп, түймө катары эки жагынан жаап койсок болот да. Бул деле ачылып жасалбайт. Ачылып жасалбайт. Ушул сыяктуу эле метод менен жасалат, Буттун кан тамыры аркылуу кирип, даже наркоз дагы берилбейт. Мисалы бул операция жалпы убакытты 15 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин керет. Камтыйт да. Мына жерде буттун кан тамыры бул жактан керет. Ичине кирип туруп эле обак атайын түтүкчө болот. Түтүкчө менен кирип туруп, биринчи сол тарабын ачып туруп, кийин оң тарабын ачып туруп, окклюдерди жаап коебуз. 6 айдын ичинде бул окклюдер жалпысынан полностью убакындай өзүбүздүн эт менен жабайт дагы. Бул окклюдер бар экен же жок экенин организмге абсолютно эч кандай бир таасири жок да. Жакшы, анан бул окклюдер дагы бул зыян келтирбейби негизинен? Бул жүрөккө коюлат болгондо дагы. Өтө жакшы металлдардан жасалат. Бул өзү нитинолдон жасалат. Бул өтө кымбат баалуу өзгөчө бир металл болот. Онун өзгөчөлүгү эмнеде? Бул бир температурада жасалат дагы. Кийин муздатса любой форманы кабыл ала берет да. Бирок дененин температурасына киргенде биринчи берилген форманы кайра ошондой кабыл алат да. Эч кандай температура бербейт, эч кандай реакция бербейт абсолютно. Бул кандайдыр бир терс таасири жок. Азыр дүйнө жүзүндө биринчиден каралган методика ушул окклюдерлер эгер жүрөктө тешик боло турган болсо, биринчи ушул окклюдер коюлабы, коюлбайбы? Анан эндоваскулярный хирург жок бул жерде, бул окклюдер коюш үчүн дагы жүрөктүн кан тамырынын тешигинин жанында эти болуш керек, эт кийилиниш керек да, түймө окшопчу. Анан кийин ошого окшоп эти барбы же жокпу? Эгер эти абсолютно жок убактагы болуп калат да, окклюдер коюлбаган учурда, ошол учурда эндоваскулярный хирург жок бул жерде окклюдер коюуга мүмкүн эмес деген кезде гана берки кардиохирургдар ошол кезде гана операция жасашат да. Эгерде тешиги чоң болуп калса, тешиги чоң болуп калат турган болсо, же болбосо бул порок дагы башка пороктор менен сочетание болуп калса, 2-3 порокду дарылаш керек болуп калат турган болсо, титрада деген ошол учурларда бул окклюдерлер коюлбайт. Жакшы, айттыңыз да ушул жоон сандын тамыры менен кирип, анан жүрөккө жетет депчи. Бул мисалы зым деле ошол жака тамырга кошконуңуздардан анан кантип эле бат деле ошол жүрөккө жетип калат. Мунун деле мисалы алып баруунун деле өзүнүн ыкмалары болсо керек деген да. Мисалы тамыр менен барат, мисалы башка жака кетип калышы деле мүмкүн да. Рахмат сурооңузга. Ошого бизде рентген контроль бар да. Бул жерде рентгендин функциясы только көзөмөлдө. Биз кайсыл жерге кетебиз? Биз дагы эми жөн эле хирургиядан сразу буга келип калбадык да. Биринчи мен клиника Мишалкинада рентген хирургияда 2 жыл окудук да. Бул боюнча отдельный ординатура бар. Жүрөктүн анатомиясын, рентген анатомиясын өтө катуу изилдеп окуйбуз. Анан киргенде Фельдингер деген окумушту 56-жылы болсо керек эле өзүнчө методиканы колдонгон, кан тамырларынын ичине безопасно кантип кирсе боло турган. Ийне менен кирип, иненин ичинде зым киргизип, зым үстүнө отдельно түтүкчө коюп,
Бул бизге үйгө кире бериштеги эшик катары болуп калат да. Кан тамырга кирип чыгуу үчүн интродюсер деп коет. Интродюсер коюлат. Интродюсердин ичинде анан кийин рентгендин көзөмөлүндө атайын түтүкчү алып келебиз. Жүрөктүн кай жеринде кандай тешиги бар, кантип бурулса кайсыл жака кире турган бизде ошону окуганбыз да. Анан кийин киргенде башка жака кирип кетпеш үчүн ар бир түтүкчөбүз, катетер деп коет, өзүнчө формалары бар. Джаткинс деген окумушту мисалы ойлоп чыккан, сол кан тамырга атайын өзгөчө форманы берген, оң кан тамырга бөлөкчө форма берген. Ошондой эле түтүкчөлөрдүн 20дай түрлөрү бар. Амплац дагы башка түрлөрүчү. Ошолордун баардыгы ошого колдонулат да. Ошол жалпысынан. Жакшы. Анан мына ушул ыкма менен дарылоодон кийин бетап өзүн кандай сезет? Мисалы, наркоз да берилбейт дедиңиз. Мындай оорутуу болбойбу негизинен? Жалпысынан оору бир эле учурда болот. Бул жоон санга кирип атканда биз местный анестезия деп коебуз. Бул наркоз эмес. Местный анестезия, местный лидокаин, навокаин деп берип туруп, териде оору болбош үчүн гана. Ошол менен киребиз. Кан тамырларды нерсе өзгөчөлүгү бар. Жүрөк кан тамырларынын ичинде оору бере турган рецепторлор жок да. Рецептор болбосо оору дагы болбойт да. Анан кийин стенд коюп атканда кан тамырларды ачып аткан учурда бир аз убакыт болуш үчүн мүмкүн, же болбосо кирип атканда жүрөк тез согуп, ошолор гана сезилиши мүмкүн да. Бул операциялар жасалгандан кийин 90-95-98% бейтап эч кандай бир ооруну сезбейт. Жеңилдегенин сразу сезиши мүмкүн, бир кандай бир оору болуп сезгени өтө аз болот да. Жакшы, телекөрүүчүдөн мындай деген суроо келиптир. Саламатсыздарбы? Мен апамдын жүрөгү ооруйт дейт. Анан 2 клапанын алмаштырганбыз дейт. Азыркы учурда өтө ооруп жатат дейт. Бул жүрөгүнө зыян келтирип коюшу мүмкүнбү деген суроо калтырыптыр да. Өтө жакшы суроо. Клапан алмаштырганда эми ачык кардиохирургиялык жол менен алмаштырса керек. Неге дегенде бизде мисалы Кыргызстанда 2-3 жолу баягындай эндоваскулярдык жол менен дагы клапан алмаштырдык. 2 клапан алмаштырганда өтө ооруп атса, биринчиден жүрөктү полностью текшериш керек. Бул үчүн эхокардиография кылып, кардиологко көрсөтүп коюш керек. Неге дегенде клапан алмаштырганда клапан 99% случайда темирден жасалган клапан коюлат. Ошолго байланыштуу алар канды суюлта турган дарыларды ичип жүрөт да. Ошондо эгер өтүн алдырган кезде осложнение болуп калбаш үчүн обязательно кардиолог менен кеңешиш керек. Демек, кайрылыш керек, дарыгерге кайрылыш керек. Жакшы, мына ушул эндоваскуляrdык хирургия бул мисалы бардык курактагы адамдарга жасала береби, кимдерге жасалбайт негизи? Мисалы эндоваскуляrdык хирургия жашын тандабайт да. Жашын тандабайт. Жашын тандабайт. Мисалы өзү дүйнө жүзүнө бул нерсе бизде кичине пока оорураак болуп атат. Эненин ичиндеги баланы эхокардиография кылып, УЗИ кылып, жүрөктүн эненин ичиндеги баланын жүрөгүндө өзгөрүү барбы же жокту билсе болот да. Ошону билип туруп, внутриутробный ультразвуковое исследование сердца деп коет. Жүрөктү билип туруп, ушундай өтө оор порогтор болот. Ол балдар бизде мисалы Россияда окуп жүргөндө көрүп калды. Төрөлө элек уже ал балага операция даярдалып турат да. Ол эне келип туруп, же болбосо ошо кардиохирургиялык борборду төрөйт, же болбосо төрөлүп туруп эле өтөгө келет, ошол центрге келет. Баягы биз наоборот айтып атпаймынбы, мына тешикти жабыш керек депчи. Ушундай кардиохирургиялык тубаса кемтиктер бар. Ушул тешиктин эсебинен жүрөк иштеп аткан учуру болот да. Ол наоборот ошол жерге келип туруп, тешикти наоборот жыртып кеткен учурлар болот да. Процедура Рашкинда деп коет. Ошол ачып коет да. Бул мисалы тубаса тууралуу айттым. Анан кийин баягы жүрөктүн кан тамырларына операциялар тоже бул өтө безопасный болгон үчүн кандайдыр бир абсолютно эле противопоказание болбосо жасала берет. Эми мактанып кете турган нерсе, бирок эми жаман нерсе болду, бирок биздин бир бейтабыз бар эле 2016-жылы жүрөгүнө операция жасадык эле. Убакында стенд коюп инфаркт менен келди эле. Эми мына 100гө чыгып
кайтыш болуп кетти да бейтапчы. Бирок ол бейтап ошо 96 Канча жашында жасалды? 96 жашында жасалган да операциячы. Бул да мындай 4 жыл жашап. 4 жыл жакшы жүргөн, кичине өпөсүнө дагы оорусу бар эле, ошого байланыштуу болду, эмнесине байланыштуу болду билбедик, эми ошондой оору менен. Жакшы, анан эл арасында мындай деген дагы сөздөр айтылат экен, бул стентти кайсы бир убакыттан кийин алмаштырыш керек деп. Стенттин да түрлөрү болобу? Кээ бирин алмаштырганга туура келип калабы? Мындай бул туура эмес биринчиден маалымат. Эмнеге дегенде стент эч качан алмашылбайт. Возможно, стент жабылып калат. Ошондой учурлар болуп калат. Мисалы, жүрөктүн эки эле кан тамырын айтабыз, сол кан тамыр, оң кан тамыр. Бирок ар бир кан тамыр ошончого дагы убакында бутактанат да. Сол эле кан тамыр огибающий артерия, перенисходящий артерия, диагональный артерия, весь тупой край деп бөлүнүп кетет да. Инфаркттын далилинде ушундай рекомендацияда кан тамыр эгер жабылып кала турган болсо, эгер кан тамырлары башка кан тамырларда дагы өзгөрүү болгонуна карабастан, биз азыркы учурда жабылып инфарктка алып келген кан тамырды ачып коюшубуз керек. Ал деген эмне? Ал деген биз азыр бир кан тамыр ачтык, ошол кезде 2 же 3 башка кан тамырларына дагы өзгөрүүлөр калды да. Анан кийин ошол кан тамырларды дагы биз кийинки учурда кайра коюшубуз мүмкүн. Эми мисалы биз Кыргызстанга келип иштегениме 5 жыл болуп калды. 100 бейтаптын 1-2 случайында кан тамыр кайра жабылып калышы мүмкүн. Анан кийин ал жерде кирип, эгер кайрадан оору пайда болуп кала турган болсо, биз кирип кан тамырды ача алсак, кайра эле ошо эндоскопиялардын жолу менен ачабыз. Болбосо убакында аорта коронарына шунтирование жасайбыз. Анан баардыгы ушундай десек ойлойт да, аорта коронарына шунтирование жакшы депчи. Аорта коронарына шунтирование деп, мисалы кан тамыр жабылып калса, аортадан буттан кан тамырды алып туруп, ошол кысылган жерден ары кылып туруп шунт тигет да, обходной шунт. Бирок биз тирүү организмибизде май кайра эле өсөт. Ол шунт дагы жабылып, биз стент койгон учурлар болот да. Жакшы, анан мына стент жабылып калат дедиңиз го, бул мисалы өзүнүн режим сактабагандан уламбы бейтаптар? Же болбосо стенттин сапатсыздын коюлуп калгандан уламбы деп түшүнөм. Факторлор көп. Факторлор көп. Бул жерде бир эле хирургдун айыбы деп айтууга кыйын. Неге дегенде бардык эле стенттер 100% толугунан ачыла калбайт да. Неге дегенде эгер кан тамырынын ичинде кальций боло турган болсо, кан тамырлар таштанып кете турган болсо, ал жерге стент коютканда стент возможно толук ачылбаган учурлар болот. Бул дагы стент жабылып калуу кайра ыктымалы кичине жогорулап калат да. Анан кийин экинчиден бул бейтаптын өзүнүн дагы факторлору бар. Бул биринчиден стент койгондон кийин сөзсүз түрдө канды суюлта турган дарыларды ичиш керек. Неге дегенде сырттан келген нерсени организм ар дайым жаап салган аракет кылат да. Ошол жабылып кан коюланып калбаш үчүн канды суюлта турган дарылар бар. Биздин ушундай менталитетибиз бар, бейтаптардынчы. Биз 100 жолу айтабыз, бирок бейтап барат да өзүн жакшы сезип калдым деп, ол кан тамыр дарыларды ичпей калган учурлар болот да. Анан кийин сиз айткан учуру режимди кармоо. Биз наоборот стент койгондон кийин бейтапты көп басыңыз. Туура тамактаныңыз деп айткан учур болот. Убак эле жакшы сезип калгандан кийин майлуу тамакты, углевод содержащий тамактарды көп жеп баштаганда, аз кыймылсыздыктан кайрадан ол жерде болбосо да башка жерлерде кан тамырлар кайра жабылып баштайт. Жакшы, кээде айттыңыз да, стент мисалы ачылбай калган учурлар. Мисалы сиздер стентти койгондон кийин аны кайрадан текшересиздер да? Ооба, обязательно. Текшересиздер. Кандай абалда ал кандай болуп жайгашты? 99% случайда бул идеально болот да. Бирок ушундай даже 99% случайда биз ар дайым текшерилет булар. Кан тамыр кандай жайгашты, эмне болот, баардыгы сезилет. Бирок анча-мынча случай, экстренный случайда биз ошол жерге кан тамырды, кальцийди карап туруп болсо деле жашоону сактап калыш үчүн кан тамырды ачып коебуз. Бирок анча-мынча случайда 15-20%ке чейин стент толук ачылбаган учурлар болот да. Неге дегенде биз мисалы айдап жүргөн машинабызда баллондо 2 атмосфера боло турган болсо, сиз азыр көрдүңүз, биз стент койгондо 10, 12, 14 атмосфера менен
стенд коебуз да. Бирок ошол атмосферага байланыш койгонубузга карабастан стендтер мисалы 15-20%ке чейин толук ачылбай калышы мүмкүн. Убакы биздин майыбыз стендке караганда дагы катуураак болуп калган учурда. Жакшы, мындай деген суроо келипти теле көрүүчүдөн. Саламатсыздарбы? Атам жүрөгүнө стенд койдурду дейт. Анан жакшы эле жүрдү дейт. Жакшы эле басып, жакшы эле сүйлөп жүрдү дейт. Бирок 1 жылга жеткен жок дейт койгондон кийин дейт. Анан каза болуп калды дейт. Мунун себеби эмнеден экенин билбедик деген суроо калтырып да. Кандай учурда? Эми мындай болот да. 1 жыл бул дагы көп срок. Анан кийин бул жерде биз бул суроону өтө көп ойлонобуз да. Бизге дагы бейтаптар келет, ушундай болуп калды, каза болуп калды деген учурларда. Бизде кантип каза болду, ол дагы бизге өтө көп кызыктырат, потому что бул өлүм именно ушул стендке байланыштуу же стендке байланыштуу эмеспи депчи. Мисалы, стенд коюлгандан кийин эгер стенд внезапно жабылып кала турган болсо, кокусунан эле жабылып кала турган болсо, бунун ичинде кан тамыр уюп калат дагы, инфаркт болуп калат да. Инфаркт учурунда обаякындай фибрилляция желудочка деп коет, жүрөктүн өзүнүн огунан чыгып кетип, анан кийин обаякы мээге жакшы кан жетпей калып, ошого байланыштуу дагы өлүм болуп калышы мүмкүн. Бул обаякы стендке непосредственно стендке байланыштуу өлүмдүн себеби. Анан башка учурларда болуп калышы мүмкүн, мисалы инсульт болуп калышы мүмкүн, же болбосо аневризма бар болуп, мисалы кандай суюлдун эсебинен ал дагы жарылып өлүп калышы мүмкүн. Бул жерде так эмнеден өлгөнүн айтууга татаалыраак. Жакшы, мындай деген суроо келиптир көрүүчүдөн. Саламатсыздарбы? Сиңдим ушу жүрөк кемтиги менен ооруйт дейт. Анан азыркы учурда кош бойлуу дейт. Кандай кеңеш бересиз деген суроо калтырыптыр да. Мисалы, кош бойлуулукту бул алып жүрүү дагы, мисалы, дени соо эле аялдар дагы кээде кыйналып калган учур болот да. Бул азыр жүрөк кемтиги менен ооруйт экен да. Эмне кылыш керек? Жүрөк кемтиктеринин дагы түрлөрү көп. Ооба, көп түрлөрү. Түрлөрү көп. Андан кийин бул жүрөк кемтиги организмге, анын ичинде жүрөккө кандай терс таасирин тийгизип атат, ошону билишибиз керек. Мисалы, жүрөк кемтигинде эң жөнөкөй эле дефект межпредсердной перегородки боло турган болсо, же дефект межжелудочки, открытый артериальный проток, бул 3 эң көп кездеше турган кемтиктер боло турган болсо, ал тешик кантип билебиз? Бул биринчиден жүрөк кеңейип кеткенби, кеткен эмеспи? Экинчиден өпкөдөгү кан басым жогоруладыбы, жогорулабадыбы? Эгер булар өзгөрбөгөн болсо, баардыгы жакшы боло турган болсо, бул кош бойлуу эже төрөп, плановый түрдө операция кылдырса болот да. А бирок эгер башка терс таасири тийгизип, обаякы жүрөк кемтиктери, эгер давление жогорулап бараткан болсо, ондо ал нерсени прерывание кылып, операцияны жасатып, андан кийин пландаш керек үй бүлөнү. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып, түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Биз сизди угуп жатабыз. Бир стендтин баасы канча турат? Рахмат. Бул көпчүлүк көрүүчүлөрдү кызыктырган суроо. Бүгүнкү күндө чындыгында кээ бирлердин мисалы бул мамлекет тараптан кээде болбогон үчүн жардам, кээде мисалы муктаждык болсо деле жасата албаган бейтаптар да болуп калат экен да. Ушул боюнча айтып берсеңиз. Эми убагында башка министр убагында бул көйгөйдү өтө жакшы түшүнүп, мамлекетке определенный количество стендтер сатып алынган мамлекет тарабынан. Ооба, билем. Анан алар эми дары сүйпөлбөгөн стендтер болгон, бирок инфаркт учурунда жашоону сактап калыш үчүн өтө чоң мүмкүнчүлүк болгон да. Азыр дагы аз болсо да көлөмдө бар. Ал стендтер эми биздин убакындай частный клиникада жок, бирок обул больницада мисалы ал стендтерди койдурса болот да. Азыркы учурда убакы стендтер эми биздин ÖT'de 150-160 миң сомдун айланасында турат. Бир стендтин баасы. Бирок ал жерде көп нерселер ичине кирген, бул частный клиникага байланыштуу. Экинчи стенд койгон учурда 65-70 миң сом айланасында кошулат.
Жакшы, мисалы кээде мисалы сиздер бир стенд коебуз деп ойлойсуздар. Анан жанагындай кылып текшерүү учурунда эле бир нече стенд койгон учурлар да болуп калат да. Экинчи стенд. Экинчи стендтерди башка бир Биз нече. эки эмес, мисалы канча стенд болсо деле, стенд деген бул диаметри түрдүү болот, анан узун дагы түрдүү болот. Мисалы кан тамырдын узундугу жалпысынан бир 7-8 сантиметр боло турган болсо, эң узун стендибиз там 40 миллиметр болсо, соответственно, 2 стенд койгону туура келет. Бир эле кан тамыр. Же болбосо 2-3 кан тамырга стенд коюш керек учур болуп калат да. Анда, соответственно, ошо 2-3-4-5 стенд коюлган учурлар да болот. Жеңилдиктер болобу мындай учурда? Обязательно. Экинчи стенд уже только стендтин баасы гана төлөнөт да, ошол 60-65. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. 2017-жылы стенд койдум эле Түрөккө. Ошол канча жылга чейин жүрө алат дейм, алмаштырып атса, же алмаштырып туруш керекпи? 17-жылы. Бардыгы обаяқы өзү бейтап деле айтып атат, 2017-жылы коюлган. Азыр оюмча жакшы жүрөт. Жакшы жүрөт экен. Стенд коюлгандан кийин эң көбү 1 жылдан кийин ол стенд сыртына эт менен каптайт. 1 жылдан кийин ол стенд бар же жок, организмге таасири жок. Ол стендти ала албайсың, чыгара албайсың, ол уже организмге сиңип калган, алчы. Даже азыркы учурда ушундай стендтер ойлонуп калган, 2 жылдан кийин стендтин изи да калбайт. Биорастворимый стенд. Ал жер бүтөлбөйт, Ал жер бүтөлбөй ачык калат, Жок, ачык калбайт. Ол кадимкидей соединительный ткань менен эпителий менен кылган. Жок, баягы кан тамыр бүтөлүп калбайт да кайра май менен. Жок, бүтөлбөйт. Стендтин ичинде обаяқында тери пайда болот да, мындай айткандачы. Анан кийин бул бардык нерсе кайра изилдеш керекпи, алмаштырыш керекпи? Бул бир гана клинический состояние пациента билинет да. То есть оору барбы же жокпу, барбы ЭКГ изилдеп, эходо изилдеп. То есть бул бейтаптар сөзсүз түрдө кардиологдон көрүнүп туруш керек. Мисалы стенд койгондон кийин дайыма сиздердин көзөмөлүңүздөрдө болобу? Обязательно. Канча убакытка чейин? Биз бардык бейтаптар, бул эми жүрөк деген бул аппендицит эмес да. Ооба. Аппендиксти алып койдум, проблема жок да. Бизде мисалы медиктер айтмакчы, орган жок, проблема жок деп коет да. А бул эми андай эмес да. Бул бейтаптарды биз мисалы 1 жыл бою ар бир айда келип тургула деп суранабыз да. Келип жок дегенде ЭКГ, эхо 3 айда бир анализдерди текшерип тургула дейбиз да. Эмнеге дегенде холестерин, атеросклеротическая бляшка, май пайда болушунун негизги себеби бул атеросклероз да. Атеросклероз, то есть организмде көп холестерин топтолуп кетпеш үчүн бул бейтаптар бизде сөзсүз түрдө холестеринди түшүрө турган дарыларды ичиребиз да. Болгону да мисалы жөн бейтаптарда мисалы бизде нормасы 5 чейин болсо холестериндин составы, бул бейтаптарда 2 эсе почти аз болуп жүрүш керек да. Ошого жараша дарылардын дозасын көбөйтүп турабыз да. Ошого сөзсүз түрдө көрүнүп турат бул бейтаптар. Жакшы. Кыскача жооп берсеңиз, негизинен мына ушул кайсыл учурда бул эндоваскулярдык хирургияны колдонбой, мисалы ачып жасаганга туура келет? Кайсыл учурда жасалат? Эми мисалы бул жерде көптөгөн изилдөөлөр бар. Эң негизги биздин китеп бул рекомендация по реваскуляризации миокарда. Реваскуляризация деген канды кайрадан жүгүртүү ыкмасы дейт да. Бул жерде стентирование бар, челюсткожное коронарное вмешательство деп коет. Орусча экинчиси шунтирование бар, аортокоронарное шунтирование. Бул боюнча специальный шкала изилдеп чыккан. Бул эми китеп боюнча айтсам, шкала ойлонуп чыгылган. Ал жерде кан тамырларды шкала боюнча изилдейбиз да, балл беребиз. Мисалы передний поражение болсо 8 балл, ушундай балл беребиз. 22 баллга чейин стентирование рекомендуется. 22-ден 32-ге чейин все индивидуально зависит. Бул жерде же стентирование можно и шунтирование можно. 32-ден өйдө болуп кете турган болсо только шунтирование жасалыш керек деген нерселер бар да. Бирок ар бир бейтап, бул китеп эмес, бул нерсе эмес. Адамдын организмин өзгөчөлүгү, индивидуалдык отношениясы. Жүрөктүн күчү аз боло турган болсо, бул бейтап чоң операциядан наркоздан чыгуусу өтө обакында төмөн да. Ствол левый коронарный артерия деп коет, бул сол кан тамырдын чыккан жеринде поражение боло турган болсо, бул бейтаптардагы көбүрөөк чоң операцияга
барат да. Анан кийин трехсосудистый, то есть оба мен айткан 32 бал кайсан ол жеринен алынат. Кан тамырларынын баардык жеринде май боло турган болсо, бул жүрөктү темирден кылып кое албайбыз да. Ошого шунтирование рекомендуется. Анан азыркы жаңы рекомендацияда сахарный диабети бар бейтаптардагы эгер острый коронарный синдром болбосо, чоң операция жасалыш керек деген жерлер бар. Рахмат. Ардактуу тиле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Талант Эралиев, Кардиоазия плюс медициналык борборунун эндоваскулярдык хирургу болду. Сизге рахмат айтабыз. Бүгүнкү тема боюнча жакшы маек куруп, жакшы маалыматтарды айтып бердиңиз. Ишиңизде ийгиликтер болсун. Оор сыркоодон алыс болуңуз. Рахмат сиздерге да. Бардыгыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттайбыз. Жакшылыктар, ийгиликтер боло берсин, эч ким оорубасын. Рахмат. Ушун менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.